Бактыбек Бекболотов байрактарды сатып алуу УКМК аркылуу жүргүзүлөт. Туркияда жасалган байрактар дрондорун сатып алуу иши улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет аркылуу жүргүзүлөт. Бул тууралуу 12 ноябрда коргоо министри Бактыбек Бекболотов пресс-конференцияда билдирди. Байрактар улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет аркылуу алынат. Ал аскердик техниканын баары эмнеге керек, өз багыты бар. Ал жагынан пландын негизинде иш жүрүп жатат. Кыргызстан Туркиядан байрактарды алып жатканын алгач 21 октябрда атайын кызматтын башчысы Камчыбек Ташиев билдирген. Президент Садыр Жапаров Кыргызстан бир жылда аскердик техникасын жаңыртууга жана оңдоого баш аягы $100 миллион бөлгөнүн, Орусия менен Туркиядан дрондор алынып жатканын 23 октябрда айткан. Байрактар чалгын жана сокку уруу максатында колдонулуучу орточо бийиктикке узак убакытка уча алуучу учкучсуз аппарат. Булак, Назар Ньюс, Чекитке эже. Туугандар, достор, силер менен ой бөлүшөйүн. Саясатты токтото туралык. Эң биринчи аң сезим экен. Канча революция жасаган менен болбойт экен. Тарых 200 жыл мурун бугу менен Сарбагыш эли чүкө талашып согушуп кеткен экен. Талашканы чүкө, анан эки эл көп жыл таарнышкан экен. Биз өзүбүз менен өзүбүз эле уруша берет экенбиз. Кыргыздын душманы кыргыз деп Алмаз Шаршенович бир ачуусу келип айткан. Фейсбукта ужас ТТП 5 киши же 8 киши өлдү. Бир дебил кызды бетке тепти, 3 дебил кызды зордукташты. Же алагачуу, тигини бул өлтүрдү ушул эле. Афганистан менен Кыргызстан мен билген оңолгон жок. Значит, анализ чыгарыш керек өзүбүздөн. Элине жараша баары, саясатчынын баары элден эле чыгып жатпайбы? Достор, аң сезимди оңдойлу. Абдулла Шейх айткандай, жүрөктү сүннөт кылалык. Мен депутаттыкка деле өтмөкмүн, бирок мен эл менен соодалашкым келген жок. Ошол үчүн эле депутаттыкка баргым келбеди, жүрөк тарткан жок. Достор, колуңардан келсе совет берейин. Ташкент Өзбекстанды көрүп, турист болуп келгилечи. Анан канча жылга өзбек туугандардан калганыбызды билесиңер. Же Азербайжан, Бакуга барып көрүп келишиңерди каалайт элем. Достор, аң сезимди бириктирелик, чоңойтолук. Сыймык Жапыкеев. Алком магнат Шаки күйөө бала издеп 19 ноябрда кастинг уюштурат. Өкүл ата Салымбеков кастингке Балбак Төлөбаев көз салат. Ат башы Шайлоо округунан Шайлоо Бекович Шаки 19 ноябрь саат 12-де кызына күйөө издеп кастинг уюштурат. Кастингти көзөмөлдөгөн Балбак Төлөбаев депутаттыкка ынтымак партиясынан талапкер. Кастингке катышуунун шарттары: казак, орус, өзбек, уйгур. Ким болсо баары бир, башкысы капчыгында миллиондогон акча чубуруп турсун. Баса, Шайлоо Бекович Шаки эне жагынан уйгурларга барып кошулат, ошол үчүн кыргыз эмес болсо да баары бир деп жатса керек. Өкүл ата өз ата өлүп кетсин кайната дейт. Өкүл ата боло турган Аскар Салымбеков да Шакинин жердеши. Олигарх анын иниси да бир мандаттуу округтан депутаттыкка талапкер. Анын Атамбаевдин аялынын туулган күнүнө $3,5 миллион вилла подарить эткен эмесмин дегенине ишенсе болот. Эмне, Атамбаев көз кызып койсо, кой таштагы вилласын салып берген Шайлоо Бекович Шаки беле. Салымбеков Акаевди, Бакиевди, Отунбаеваны, Жээнбековду ойнотуп, дордоюн эч кимге бербей келатат. Ага Бабановдай кылмыш ишин козгоп, бизнесин тартып алуу аракеттеринде баштоо мүмкүн. Атамбаевге кансарай куруп, Кыргызстан партиясын бутуна тургузган Шаки партиянын багын кайрадан ачканы турат. Атамбаевдин иши бүткөнү, Кыргызстан партиясынын да иши бүтүп тарап кеткен. Шаки партиянын символун алмаштырып, Кыргызстанга орустардын аюусун мингизди. Аюу орустардын символу, кытайлыктардыкы Ажыдар, Американыкы Бүркүт. Аюуну символ катары Орусиянын Единая Россия партиясынын гербинде жүрөт. Андан тышкары АКШнын Калифорния штатынын гербинде бар. Бул штаттан 80 миллиардер, 660 миң миллионер чыккан. Аюуда 1 миллиардер Шаки жана 1 миллионер Балбак Төлөбаев болсо, балбагы Шакинин колунан эч нерсе келбей калды деп дыргаяктаган бойдон ынтымак партиясына кирип кеткен. Бирок Шакиге болгон эски достугу эске түшүп, күйөө бала издөө боюнча кастингке көз салат. Мындай күн тийген жердин күкүктөрүнөн алысташ үчүн Шаки Кыргызстан партиясына жаңы символикаларды кабыл алды. Кыргызстанга болсо Шаки орустардын аюусун мингизген. Эми Кыргызстан партиясынын үстүнөн аюу минип турат. Андан тышкары Шакинин аюу арагында аюунун сүрөтү болсо керек. Шаки менен Кыргызстан партиясынын жаңы лидерлери Нурлан Абдыразаков бул партияны тазалап жаңыртмак болушту.
Кыргызстан партиясы Шаки тарабынан СДПКга клон партия катары 2015-жылы түзүлгөн. Ошол эле жылы парламентке өтүп, мамлекеттеги эң үлкөн кызматтарга Шаки кожоюндук кылып көз салып турду. Быйыл Садыр Жапаров кол куушуруп келсе да кошпой койсо керек. Алгач Кыргызстан партиясынын лидери Канат Исаев бир мандаттуу округтан талапкер болду. Анан Шаки өзү Салымбековдор менен күч сынашам деп ат башынан опурулуп чыкты. Эми Кыргызстан партиясынын лидери Канат Исаевди көчкө тээп, ордуна Кыргызстан партиясынын лидерлигине аюудагы орун басары Нурлан Абдразаковду алып келди. Саясатта аты жыты болбогону менен теңдеши жок кошоматчы талантына кол шилтеген Нурлан Абдразаков азыркы партияга көз жүгүртүп, Анжиянда кызым бар, алда менден шалаакы, Бухарада кызым бар, буда менден шалаакы дегендей эле. Башчылары акча дегенде оң коосунан кеткен бизнесмендер болсо, аягы эшик ырчы менен бүтөт. Нурлан Абдразаковдун кошоматчылык талантын эч ким танбайт. Канат Исаев экөө Кыргызга чанда келүүчү таланттардан. Канат Исаев менен Шаки экөө жетелешип Кыргызстан менен парламентке келген. Канат Исаев эми эки жагын карап кол шилтеп кете берди. Шаки болсо балга жабышкан арыдай бийликти шап кармады. Жапаровдук бийликке деле бир шут керек болчу. Көңүл ачаарда ырдатып бийлетип койгонго. Бул ролду так аткарган Шаки Жээнбековдор менен куда болом деп жулунуп жүрүп, түз эле достору вице-премьер-министрге жеткенде топ этип учуп түшпөдүбү? Бактысы бар экен, кийинкилерге да куда болом деп жулунуп жүрүп депутат болууга укук алды. Бир окуя эске түшөт. 2010-жылы убактылуу өкмөт бийлик башына келет. 2007-жылы СДПК партиясынан депутат болгон, азыркы Ата журт партиясынын мүчөсү катары депутаттыкка талапкер Кубаныч Кадыров чет мамлекеттен качып жүргөн жеринен Кыргызстанга келет. Ал ички иштер министрлигинде эң кубаттуу орунду ээлейт. Аю деген аракты чыгарган мультмиллионер Шакинин тамырын тартып сындыргысы келет. Элдин айтуусунда 500 миллионго сындырат. Баарыбызга белгилүү арак магнаты Шаки Бабановго ыйлап барып, бул ишти жаптырат. Бабанов канча акча менен жапканы белгисиз, бирок Шаки Республика партиясынан Бабановдун далдоосунда депутат болгон. Республика партиясына башын катып жүрүп, Шаки Атамбаевга барчу жолду табат. Шаки Койташтагы ал кездеги президент Атамбаевдин хан сарайын курууга спонсор болуптур деп айтылат. Канча миллионго спонсор болгону тактала элек, бирок Атамбаев жыдып түшөр менен Шаки кубулуп Жээнбековдун командасына кошулуп, 2020-жылдын 4-октябрындагы парламенттик шайлоодо бийликтин чоорун созуп калган. Бирок ал шайлоо жарабай калды. Азизбек Гелдибеков, Булак, Назар Ньюс, Чекиткейже. Президенттер турк тилдүү мамлекеттердин желегин көтөрдү. Президент Садыр Жапаров 12 ноябрда Туркиянын Стамбул шаарында турк тилдүү мамлекеттер кызматташтыгынын мүчө мамлекеттер кеңешинин катчылыгынын жаңы штаб-квартирасынын ачылышында Кыргызстандын туусун көтөрүү аземине катышты. Салтанаттуу иш-чара Туркиянын президенти Режеп Тайип Эрдоган, Азербайжандын президенти Ильхам Алиев, Казакстандын президенти Касым-Жомарт Токаев, Түркмөнстандын президенти Гурбангулу Бердумухамедов, Өзбекстандын президенти Шавкат Мирзиёев, Венгрия премьер-министри Виктор Орбан жана ТМККнын башкы катчысы Багдат Амреевдин катышуусунда өттү. Президенттер бир учурда улуттар тууларын көтөрүп, андан кийин ТМКК катчылыгынын штаб-квартирасынын жаңы имаратынын алдында лента кесишти. Биргелешип сүрөткө түшкөн соң Турк кеңеши өлкөлөрүнүн лидерлери бейформал жагдайда баарлашууга өтүштү. Булак, Марал ФМ, Чекиткейже. Түркмөнстанда автоунаалардын түсүнө карата талап кайра катаалдаштырылды. Түркмөнстанда кайрадан автоунаалардын түсүнө талап күчөтүлдү. Ашхабадда 2 аптадан бери күңүрт түстөгү автомобилдер жапырт түрдө айып жайына жеткирилүүдө. Азаттыктын Түркмөн кызматы кабарлагандай, күңүрт тетиктери бар ак түстөгү автоунааларда токтотулуп жатат. Көп учурда айдоочулар күбөлүктөрүнөн ажырап, транспорт айып жайына жеткирилүүдө. Жол рейдтери облустарда да жүрүүдө. Лебап областында дисктери, эшиктеринин туткалары хромдолгон автоунаалардан бери токтотулууда. Полиция дисктер ачык түстө болушун талап кылууда. Алюминий түстүү, пластик тетиктер, анын ичинде багажниктин туткалары жана заводдон чыккан комплектациялардын баары алынышы керек же ачык түскө боелушу шарт, деди Түркмөнабаддык айдоочу.
8 ноябрда ондогон кишилер Түркмөнабад шаарындагы полиция имаратына келишип, айдоочуларга көрсөтүлүп жаткан кысымга нааразычылык билдиришти. Ошол эле күнү акциянын ондогон катышуучулары Улуттук коопсуздук министрлигинин башкармалыгына жеткирилди. Түркмөнстан бийлиги күңүрт түстөгү унааларды пайдаланууга 2017 жылы декабрда тыюу салган. 2019 жылдын аягында кара түстөгү унааларга карата мамиле бир аз жумшарган. Булак, Назар Ньюс, Чекиторг.